Assalamu alaikum, alaikum salam. Ustaz, namaz жалпы musulmanlarga farz болгонун билебиз. Ошонун ичинде аял киши мындай окусун деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис барбы? Аял киши эркектерден айырмаланып окуйт, чыканагы менен жатып сажда кылат жана башка. Суранайын дегеним, аялдар ушинтип окусун деп айткан же үйрөткөнгө далил келтирип берсеңиз, Аллахым разы болсун. Ушул сиздердин араңыздарда эмнегедир ушул бир проблема болуп атат. Мен ушуга кошуп да бир нерсени айткым келет. Мага жакында WhatsApp'ыма кече умрада жүрсөм, бирөө жөнөтүптүр. Бир өзбек аял апа жок жердеги нерсени айтып, адамдын үрөйүн учуруп, жума күнү 4 рекет намаз бар, окусаң канча жылдык күнөөң кечирилет дейт. Эмне бала? 200 жылдык күнөөң кечирилет. Абу Бакыр келип туруп 50 жылдыгын мен алып кетип бартам, мынанын күнөөсүн мага берип койгойлор, мен алганча кетип калайын дейтмиш. Умар келип туруп, биягын мага таштагыла мен сүдүрөп кетип калам мунун күнөөсүн дейт экен. Ушул сөз бем, ушул уят эмеспи ушул. Пайгамбарыбыз Man kadibe alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kim bilip turup, bilbey turup, men atından жалган hadis чыгарса, эмитен даярдана берсин, камылгансың кылып бара турган жери тозок деген. Андай нерселерди таратпагыла. Ал эми аял менен эркектин ортосундагы намазда бир канча жерде айырма бар. Ооба, сиз айтасыз. Саждага барганда чыккан жерге тийиш керек. Өтө алыска сажда кылбай, жакыныраакка сажда кылыш керек. Тизеге жакыныраак болуп. Колуңуз бизге окшоп момунту көтөрүлбөйт. Колуңуз сиздики момундай кылып көкүрө барбарына көтөрүлөт. Биздин кол тек киндиктин тушуна болсо, сиздин колуңуз көкүрөктүн тушунда турат. Ушунун бүт бардыгы астар ва акрам. Бул авратты жаба турган эң мыкты ыкма аялдарга. Бул толук боюнча Мишкат ал-Масабих деген китепте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эркек менен аялдардын ортосундагы намаздын айырмасын толук айткан. Кыжырат болбоңуздар. Азыр кээ-биркилер бирдей окуш керек. Пайгамбарыбыздын саллу кама раайтумуни усалли, менин намаз окуганымды көрүп турганыңардай кылып окугула деген хадисин далил кылышат. Пайгамбар ал жерде хушу'ду айткан. Ал жерде пайгамбарыбыз намаздын ичиндеги хушу, худу'ду айткан, өзүн төмөн алууну айткан ал жердеги. Махрам, намахрамдар кандай айтыңчы, бизде аралашып эле отура беребиз. Махрам деген ал сиз никеленип тие албай турган сиздин туугандарыңыз. Siz никеленип тие албай турган, турмушка чыга албай турган туугандарыңыз сизге махрам болот. Алардын алдында сиз жолуңузду алып коюп отурганга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Атаңыз, агаңыз, иниңиз, жолдошуңуз, уулуңуз, булар сиздин махрамыңыз. Алардан башкалардын бардыгы сизге намахрам болот, абайлашыңыз керек. Аялдар балдарын каргап, шилейт, ошол тууралуу айтыңызчы. Эненин тилинен жакшыда жаманда болсо болот деп кылып энелерибиз айтып коюңузчу. Ооба. Эч качан карга урушпагыла. Мен бул жөнүндө аябай көп сабак өткөм. Эч качан. Айтыңыз, сиз Шубак ажынын устазы болгонсузбу? Аллах разы болсун. Болгон. 3 жыл окуткам. Ал жашыруун эмес. Саламатсызбы устаз, мен бүгүн жолдошума баш ийбей бул жерге келдим. Шариятта айтат го, күйөөңдүн айтканын кыл деп. Ошондо мен күнөө иш кылдымбы? Сизди келет деп укандан бери сиздин баяндарыңызды угушту насип кылсын деп жүрдүм. Рахмат Алла. Өз сурап келишиңиз керек болчу да. Анан сурабай келгенде эң катты жазган мен таң калып атам. Сурап келиш керек болчу. Мындан кийин сабакка сөзсүдө сурап келгиле күйөөңөрдөн. Assalamu alaikum. Жаратканым ыраазы болсун. Ишиңиз бизге сүйүнүч алып келди. Сиздин келишиңизде рахмат сизге. Аялдар көбүнчө тамак аш жасайт, пияздын кабыгын жана пиязды отко салса өрттөсө болбойт дейт. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, билип билбей күнөө кылып койбойлу деп сурап жатат элек. Эч нерсе болбойт ал. Ал эч нерсе болбойт. Картошканыкын салгыла мага десе. Пияздын кабыгын салгыла. Чын эми үйүндө малы жоктор болсо салып өртөй берсин. Пияздын кабыгын салсаң эле күнөө боло берсе. Каерде айтып ошону? Кайсыл хадис бар? Баягындай да, баягы аял айтып аткандай эле неме да. Кош бойлуу кыздарыбызга жеңил төрөшүнө дуа кылып коюңузчу, иншаалла. Дуа кылабыз иншаалла. Адам өзүнөн өзү бирдемелерди сүйлөп жүрүүсү эмнеден болот? Балким ал бир нерсени жаттап аткандыр. Чын, бир нерсени жаттап жаткандыр, мен билбейм да азыр эмнени сүйлөп атканын. Анан ашыкча эле сүйлөп кала турган болсо, демек ал ооруп аткан болот да, Кудай сактасын. Мен бакчада иштейм, бакчада эжелер да суранышты эле. Биз бакчада балдарга тамак аш бергенден кийин ашкан тамактарды жейбиз.
балдардын түштөн кийинки тамагына печенье, пряник, самсы жана башка да беребиз. Жана ошондон товарлар бизге дагы ашыкчасы менен бышырышпайт да, бизге да беришет. Бышырышат да, бизге беришет. Ошол тамактар бизге адал болобу? Же балдардын акысына кирип калабызбы? Кээде жетекчи жокто сливочное масло менен сметана нан менен жейбиз деп. Оббо. Машалла, маша. Мына дагы кичине отурсак али дагы далай сырлар ачылат. Каерде сливочный май жегенин, каерде асал урдаганын. Мага бирөө айтты эле, устаз, мен досум экөөбүз кыйла болуп калды, ашкабак урдадык эле сооп дегенден. Ошо чын эле сооппу деп. Сиз эгерде бала бакчада айлык албай иштесеңиз, анда жесеңиз болот. Эгер айлык алып иштесеңиз, анда сиз үчүн ошол дурус эмес. Halal эмес да сизге. Эгерде жетекчи сизге тамагыңар ушул жерден болот десе, анда жесеңер болот. Ал балдардын укугу да. Ал балдардын укугу. Бюджеттен бөлүнгөндө балдарга деп бөлүнгөн, тарбиячыларга деп бөлүнсө, анда жесеңиз болот. Ушуну тактап коюш керек. Намаз окубай туруп оронсо болобу? Үйдүн айланасы тосук болсо, үйдүн ичинде каалагандай жүрө аласыз. Үйдүн ичинде каалагандай жүрө аласыз. Бирок ар кандай көздөр бар да, көрүп калышы мүмкүн, кокусунан тиктелип калышы мүмкүн. Корого чыкканда абайлаганыңыз жакшыраак да. Мен ошентип айтат элем сизге. Өткөндөргө катмы Куран окуткандын маанисин айтып бериң, сураныч. Мал сойбой эле өткөрсө болобу? Мал эч качан эч жерде союлсун деген эмес. Кыргызстанда ошол сөөк чыккан жерде союлбасын деп какшап, менчелик катып айткан бар бекен да. Мен эң көп ушу мен катып айттым. Жакында ошо президенттин указы чыккандан бери жакты да бир жолго түшүп көзөмөлгө алынып атат да. Катмы Куранды сиз окуй аласыз. Ушул каттын ээси. Сиз Ихлас сүрөсүн 3 жолу окусаңыз, Куранды баштан аяк окуган соон болот, аны багыштай аласыз. Жок, мен Куранды баштан аяк анық окутушум керек десеңиз, анда бир карыларга, хафизларга окутуң, акысын бериң, алар сизге багыштап берет иншалла. Албетте соопту. Күйөөм Москвада, 2 балам менен үйдөмүн. Махрам жок, үйдөн чыксам болобу? Канткенде сүннөткө бекем болом. Сөзсүз түрдө махрам менен чыгыш керек. Ошо уул балдарыңар жаныңарда болуп анан чыгышыңар эгер антпестен эч жака чыга албайсыңар. Сүннөткө бекем Алла Тааладан сураныш керек. Аллахым, мени сүннөткө бекем кыл деп. Биз фарызга бекем болуш үчүн сүннөттү бекем кылышыбыз керек. Үйдүн ичин жылуулаш үчүн сыртынан жылуулап атпайбызбы? Үйдүн ичи жылуу болуш үчүн. Дал ошондой. Фарз мыкты болуп тикелениш үчүн мустахаб сүннөттөн башташыбыз керек. Сүннөт бекем болсо, важип бекем болот. Важип бекем болсо, анда фарз албетте бекем болот. Урматтуу Садыбек Азажы, ушул өзгөндөгү аялдар ашын жоюп бериңиздер, сиздерден суранабыз. Не дейт? Кассабы? Алгандай касса? Ой, окуй. Өзүңөр аш кыласыңар, анан бирөөнүн аш кызык элесиңер. Силердин ашыңарды жегибиз келет биз мисалы үйдө. Мен өзүм келинчегим жасаган ашты жактырам, жеймин. Анан силерде эч бир тамакты даамдуу кылган жан жок да силер. Бирок силер чайканып алып аш жейсиңер билем. Келе жатканда сөзсүз түрдө туз мындай болуп калыптыр деп кайтасыңар. Эч качан ыраазы болуп кайтпайсыңар. Өткөн келе бөлмөгө кирбей, мынасы суук экен деп. Суук болсо эмнеге бардым? Чында. Ошого кеткен чорный кассага кеткен акчаны жетимге берип койсо, жесирин алым сураса не деген бейиш. Азыр бейишке өзүңүздүн фундаментиңизди куюп атасыз да. Аш жейсиз. Мисалы мына мына эжеке турат могул жерде. Куран жаттагыла, келип. Куранга сарптагыла. Куран жаттагандарга сарптагыла. Чын мен мисалы эркек башым менен досторум күтүп атат да, азыр ачыгын айтайын менекен, мен сабактан көрсө досторду урушат болуш керек азыр. Досторум күтүп атат, качан аш жейбиз деп. Эркек башым менен аш жегенге убактым жок чын эле. Бирок мен барсам жараша берсе керек. Барбай эле коеюн мен да. Бара берейин анча-мынча.
Бирок мен анча-мынча чайкана барсам баары мени таң калат да. Деп тилин чыгаргансып. Эмне кылып жүрөт биякта деп. Ушул аш жегени келип турда деп. Мен деле курсагым бар. Бирок чайканага баргандан эркек башым менен уялам мен. Барганда дагы достордон айтам. Эч ким жок бекен. Эшик ачык бу түздү суу этип кирип кетем, суу этип чыгып кетем. Чын, жашырганда не? Асилер болсо мени бирөө көрүп атабы, тиктеп төрөбүт бардыгы. Келе атабы, эшикти ачып койчу, тыкылдатып койчу. Ушинтип кирип чыгасыңар деймсиздер. Эмне кереги бар эми ушинтип аш жештин? Чын, эмне кереги бар? Кечеги жеген ашыңар 2 жылга чейин ушу оозуңарда тамчанып, кайрага элесиңер келе берсем да бир жөн. Кечеги жеген ашыңардан азыр даамы кандай болду экен эжеке? Жазып бересиз десем жаза албайсың азыр. Жаза албайсың, даамын жаза албайсың. Даамы жазылбаган нерсеге ашыкпай эле коюш керек да. Чын. Токтоткула ушуну. Чындап эле токтотуп койгула, эмне кыласыңар? Суроолор аябай көбөйүп кетти. Мен фарс тилинде үйрөнүп алып, ошол боюнча окуйм туурабы, намазды туура эле. Сиз баягы нияткардан бигузарам деп окуйсуз да. Туура эле, эчтемеси жок. Жумага намазга чейин 4 рекет намаз окулат дешет. Ушул намазга Фатиха, Аятул Курси, Кавсар сүрөсү 15 жолу окулат экен. Ушул туурабы? Туура эмес, мен баягы айтып өттүм бул туурабы. Устаз, эртең жума намазда кайсыл мечитте окуйсуз? Атам сурады, жооп берип коюңуз. Өзгөн шаардын тургуну. Мен башка областта болам, бул Ош областында болбойм. Устаз, аял күйөөсүнүн кийимдерин аралаштырып кир машинеге жууса болбойт дейт. Жана бир полкага бүктөсө да болбойт дейт. Ошол туурабы? Өзү экөөң бир үйдө жашайсыңарбы? Тооба. Bir үйдө бир бөлмөдө жашасаңар, анда боло берет. Анан экөөң бөлөк-бөлөк жашап, ажырашып кеткен болсоңар, албетте болбойт. Экөөңөрдүн кийимиңерди бириктирбей анан кимдин кийимин бириктирип жуасыңар анан? Айтылат, байлап коюп жуумаңа десе. Эркектер жок отурушта аялдар бийлесе болобу? Оппо. Бийлеген жерде шайтан ушунча да катуу энергия алат. Мына бул телефон, ушул телефон. Эгерде заряд өчүп калса, сүйлөшө албайм. Бийлеген жерде, аялбы, эркекпи бийлеген жерде сөзсүз түрдө аны шайтан зарядтайт. Хазрат Умар айткан, эркек боюнча туруктуу жашап өтө алат, эркек бийлеп эле койбосо деген. Бийледи дегенде ал өзүнүн эркектик сапатын жоготот. Аял бийледи дегичекти аялдардын арасында. Демек ал шайтандан заряд алат. Шайтандан заряд алган эмес, шайтандын ишин жасайт да. Шайтандын зарядын алган шайтан ишин жасайт да, башка эмне жасайт да. Шайтандын зарядын алып туруп, барып туруп Куран хатым кылбайт ал эч качан. Тажвидка турбайт эч качан. Көпчүлүк адамдар оронгонду бул араптардын кийими, бизге тиешеси жок дешет. Ушул жолук тууралуу да айта кетиңизчи. Бул тууралуу мен аябай кенен кесир айткам, сабакты көргүлө хижаб деген. Бул эми кеңкелестик, накта аңкоолук. Бул Аллахтын буйругу араптарга эле эмес, жалпы адамзатка түшкөн. Аялдардын ичинен эң сулуусу, эң кадыр барктуусу, Аллах Таалага эң жагымдуусу, өзүнө кошуп 4 эркекти бейишке алып кирип кете турган аял, ал оронгон аял. Сиз бир жолугуңуз менен 4 эркекти алар амалы болсо дагы, болбосо дагы бейишке киргизесиз. Сиз бир эле чүпүрөк менен киргизесиз. Оронуп эле этеңизди узатсаңыз, атаңызды, күйөөңүздү, ага же иниңизди, анан балаңызды 4-өнү бейишке киргизесиз. Калайсыз ушинтип бейишке киргизгенди? Эгерде чечинсеңиз, анда 4-төн тең тозок алып киресиз. Болгону бир чүпүрөк. Кыз бала ата-энесинин үйүнө төркүнүнө канчада бир барыш керек. Эгерде нике кыйылып атканда ушул шарт коюлбаса, анда кыз бала тандоо укукка ээ. Эгерде ал махрын ал элек болсо, күйөөсүнөн өзүнө тандык болгон махрды ал элек болсо, анда ал аял атасынын үйүнө кайсыл учурда барууну тандоо укугуна ээ. Мен ар жумада барам, ар айда барам, 2 айда бир барам, 3 айда бир барам дегенге болот. Махрды алдыңыз дегичекти, болду.
Böөр basылат. Сурайсыз, қанша айда бір барайын? 4 айда десе құп болады, жарайды дейсіз. 4 айда бір барасыз. Егерде неке қиылып атқанда шарт қойылса, сен баланча қызы баланча ұлы баланчаға тұрмышқа шығып атасың, мақұлсың ба? Ооба. Бирок бір шарт менен bir жылда 2 жолу ата-энеңдин үйүнө барып келесиң. Ооба десеңиз ошол байланат. Жоқ десеңиз қайтарылат. Анан сурайт, канчада барасың десе, 2 айда келип турушум керек десеңиз, анда ошол кайтарылат. Некеде өзүңөрдүн укугуңарды билдириш керек. Ал жерде деп коюп отура бербей. Чын. Баягы эжелер, жеңелер, апалар, кечиресиңер, мен мындай бетке айткан сөздүн зары жок. Сөз түрдө ак фатасын кийгизип коюп туруп, кашын кайкалатып, кийпигин буяка кайрып коюп, ошентип эрге берүү эмес. Талимдүү, тарбиялуу, ыймандуу, ыйбалуу кылып туруп, өзүнүн сен аманатсың бүгүн. Сен башка үйдүн ушу мүлкү болуп атасың деп, бүт бардык сени үйрөтүп жөнөтүңүздөр ушундайларда. Эгерде никеде шарт кылынбаса, анда кийин өзүңөр сүйлөшүп аласыңар. Бирок азыраак барганыңар жакшы да. Устаз, Аллах разы болсун, суроо, каза намаздарды кандай окуйбуз? Көп жылдык күндө 5 убак намазга алдына кошуп окусак болобу? Болот, аябай сонун болот. Ошондо окуй бериңиз. Саждага баратып колду тизеге коюп барса болобу? Болот. Эч кыжылат болбоң. Мухаррамдын 10 күнү кайсыл күн? Ал эми келет иншалла. Кат түгөнүп калды. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам. Жолдошум пайызга акча алып жатат. Айтып түшүндүрө албадым. Бир канча жолу аракет кылдым. Уруш жаңжал менен аяктады. Атам менен кеңешип, анан ким болдук, дуа кылып турам. Эми балдарым менен жегеним жашоом арам болобу? Кыяматта жолдошум менен бирге жоопко тартып келбейт, эмне кылам? Кыяматта ошо жолдошуңар өз жооп берет эми. Болду. Силер каршы чыгышыңча чыгыпсыңар. Мен күнүгө 200, кээ бирде 105 жолудан Ихлас сүрөсүн зикир кылам. Эмне деп дуа кылышым керек. Маша Алла. Маша Алла. Сонун. Аллах Тааладан ушу бейишти сураң. Бейишти сураң, эң негизи ушул. Мен 5 убак намаз окуйм, оронам көчөгө чыкканда, оронам үйдө жөн эле салынып, ушул туурабы же үй ичинде да оронуп жүрөйүнбү? Оронгула үйдө дагы. Былтыркы орозодо 7 күн белгилүү себеп менен орозом кармалбай калган. Толуктай албай калдым. Ошо туткан орозом канчалык деңгээлде кабыл болду? Ушул күнгө чейин кыжалатмын. Азыр казасын бериш керек. Туткула казасын, туткула сөз түрдө. Менче суроолор болуп калды окшойт дейм,